Alhamdulillahi Rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulih Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İnşallah 40 hadis kitabına sabak dolantabız. Bugün 3. hadis. Aytip жатат an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radıyallahu anhuma qal. Abu Abdurrahman kunyası Abu Abdurrahman. Kunya деген şariattan ne? Balasının atıga atmaya çakırат. Balançının atası depçi. Бул арабтарда ушундай сүннөттө келген бул. Жана арабтарда ушундай адат бул. Сый урматка катары. Мисалы үчүн бир кишини өзүнүн атынан айтып чакырбастан, о баланчынын атасы десең, бул сый урмат катары. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам куньясы эмне болгон? Абул Касим болгон, Касымдын атасы деп, чоң баласына. Эми бул хадисте Аби Абдуррахман деп атат. Абдуррахмандын атасы. Бул Абдуллах ибн Умар ибн Хаттаб радıyallahu анхунун, Абдуллах ибн Умар деген сахабанын куньясы Абу Абдуррахман. Ошол риваят кылып атат. Кала сами'ту Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам якул. Пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтканын уктум дейт. Buniyel İslamu ala hamsin. İslam dini 5 negizge kurulgan dedi. Şehadetu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Birincisi Allah'tan başka sığınığa tatıktуу zat yok dep kübөлүk berүү, jana Muhammad Allah'tın kulu jana paygambары dep, elçisi dep kübөлүk berүү. Ve ikamis salah jana namazды turguzuu. Ve itaiz zeka zeket berүү. Ve haccul beyt jana acılık kılуу. Ve savmu Ramazan jana oruza karmоо. Bu sahih hadis Bukhari'de Müslim'de kelgen hadislerden. Yemi bol hadis kıska nuska hadislerden. Mındayça aytkanda sözü kıska, manisi tereң hadislerden. Bol hadisler ne? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıska sözler menen İslam'dın negizgi amallarını çoğultup aytıp koydu. İslam'dın eng negizgi amallarını. Başka rivayatlarda kelet. Şehadetu en la ilahe illallah. Allah'tan başka sığınууга татыктуу zat yok degen söz başka rivayatlarda yu'badullah bir gana Allah'ka sığınуу jana Allah'tan başka sığınılgan tağutlarga kafir bolуу dep kelet. La ilahe illallah manisi. Bu rivayat bizge ne payda beret? Bu Müslim'de kelgen rivayat. Başka hadiste en yuvahhidullah Allah'ты жалгыздоо. Kim Allah'ты жалгыздыгына күбөлүк берсе dep kelet. Bu hadistin bu manidagi rivayatlar ne payda beret? Ne la ilahe illallah деген kalima Allah'tan başka sığınууга татыктуу zat yok dep kübөлүk bergen adam ушул өзү жетишиктүү эмес, ne kaçandır Allah'tan başka sığınılgan nerselердин barına kafir bolmoюнча. Kafir bolуу деген кандай? Allah'tan başkaga sığınılgan nerselerge kafir bolуу деген бул анын бардыгы жараксыз деп ишенүү. Ага иман келтирбейм, ишенбейм, мунун баары жараксыз деп ишенүү ошого кафир болуу. Демек, la ilahe illallah деген Allah'tan başka sığınılgan nerselердин баарын четке кагат. Бул жөнүндө мурунку бул ислам негиздери жөнүндө мурунку хадисте өткөнбүз. Жана Muhammed Rasulullah'ın manisi ne? Muhammed Allah'tın elçisi, paygambarın akırkı, Allah'tın akırkı paygambarı деп ишенүү жана ал 4 нерсени камтыйт. Анын буйруктарын аткаруу, кайтарган нерселеринен тыйылуу жана кабар берген кабарларына ишенүү шектенбестен. Төртүнчүсү болсо ошо пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн жол менен гана Аллах Таалага ибадат кылуу деп айттык. Эми бул хадисте пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам buniyel İslamu ala hamsin. İslam dini 5 negizge kurulgan деп атат. 5 түркүккө kurulgan деген. Мунун бааниси кандай дегенде, бул түркүк дегенде үйдүн түркүгү сыяктуу жанагы философтор койгон түркүк деген маани мындай да алар. Түркүк дегенде эмнени түшүнөт? Аны алып койсо кулап түшөт деген маани түшүнөт. Бул андай мааниде эмес. Бул не? Эң негиздүү амалдарга, ушул 5 негиздүү амалдарга курулган деген мааниде. Түшүнүктүбү? Себеби алымдардын ахли сүннат вал жамааттын арасында талаш бар. Башка ушу 5 амалды таштап койсо кафир болобу, болбойбу? Кайсы амалды таштаса кафир болот деген, намазды таштаса, орозону, зекетти деген талаштуу маселелер бар. Демек, бул исламдагы эң негизги амалдар, дененин эң негизги амалдары. Анан байкасак бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 5 амалды айтты. La ilahe illallah, намаз, орозо, зекет, ажылык. Бул Аллах Тааланын данышмандуулугунан пенделерди сынаш үчүн ушундай ар түрдүү ибадаттарды кылган. Мисалы үчүн намазды карай турган болсок, бул дененин ибадаты, дене менен кыла турган ибадат. Зекетти карай турган болсок, акчанын ибадаты, акча чыгара турган. Орозону карай турган болсок, жакшы көргөн нафсыңды, жакшы көргөн нерселерден тыйылып таштоо, тыйыла турган ибадаттардан. Бул дагы дененин ибадаты, бирок тыйылуу. Ошондой эле ажылык дененин ибадаты жана акчаны камтыган ибадаттардан. Пенделерди Аллах Таала ар кандай жолдор менен сынайт. Мисалы үчүн кээ бир адам үчүн намаз окуш жеңил болушу мүмкүн. Канча кааласаң намаз окуй бериши мүмкүн. Бирок эмне сараң акча чыгаргысы келбейт, зекет бергиси келбейт Аллах Таала үчүн. Кээ бир адамдар үчүн баарын кыла берет, бирок эмне орозо кармагысы келбейт, нафсысын тыя албайт. Ким чынында Аллах Таалага баардык буйруктарына моюн сунат, ошол нерседе Аллах Таала баардык тармакта сынаш үчүн ар кандай ибадаттарды важип кылган. Бул хадиске байланыштуу намаз, орозо, зекет бул
fiqh kitaplarında keledi, bирок негизги маселелерди алабыз. Биринчиден ушул амалдарды, мисалы ла иляха илlalloh Muhammad Rasulullah калиманы ким таштаса, ал кафир болот. Бул талашсыз. Ла иляха илlalloh менен исламга кирет. Андан кийинки төртөөнү таштаса, намаз, орозо, зекет, ажылык ошолорду таштай турган болсо, кафир болобу, кафир болбойбу дегенде, жумхур алымдар, көпчүлүк алымдар, имам Шафии рахимахуллах, Абу Ханифа рахимахуллах, имам Малик рахимахуллах, алар менен кафир болбойт деп айтат. Намаз, зекет, орозо, ажылык менен аны таштаган адам кафир болбойт деп айтат. Имам Ахмад да бир риваятта ошентип айтат. Экинчи ой болгон болсо, бул экинчи ой эмне? Намазды таштаган кафирлык деп айтат. Калганын таштаса кафирлык болбойт деп айтат. Бул имам Ахмад рахимахуллахтын ою. Эми жумхур жалпы 3 мазхабтын алымдары намазды таштаса кафир болбойт деп айтышат. А имам Ахмадтын ою болсо, намазды таштаса кафир болот деп айтат. Түшүнүктүбү? Демек бул ахли сунна ва жамааттын арасында намазды таштаган кафирлыкпы, кафирлык эмеспи деген бул этибарга алынган табаштуу маселе илгертен эле. Бирок туурара кой, Аллах алам, намазды таштаган бул кафирлык амал. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат, мусулман менен кафирлыктын ортосу эмне? Намаз дейт. Кимде ким аны таштаган болсо, кафир болуптур дейт. Жана ошондой Шахи ибн Абдулла деген табиин айтат, сахабалар баардыгы эмне? Намазды таштоону кафирлык деп билишчү дейт да. Бир гана ошо амалдардын ичинен намазды таштаганды кафирлык деп билишчү дейт да. Жана бул сахабалардын арасында ижма болгон маселе. Исхак ибн Рахавайх деген алым эскерет, бул сахабалардын арасында намазды таштаган кафирлык экендигинде талаш жок деп айтышат. Демек намазды таштагандын өкүмү бул кафирлык. Бирок жумхур алымдар, жумхур дегенде көпчүлүк алымдар, кийинки табиинден кийинки алымдар кафир эмес деп айтышат. Эми биз ахли сунна ва жамаатта ушундай бар. Эгерде ахли сунна ва жамааттын арасында бир маселе этибарга алынган талаш маселе болсо, ал сен өзүңдүн оюңду ага милдеттендире албайсың. Туура ой боюнча мен бул кафирлык деп билем деп айтасың. Бирок башка бирөө кафирлык деп көрбөй жатса, аны милдеттендирген болбойт. Жана ошондой эле ушул маселе үчүн бирөө намазды таштаса кафир болбойт деп айтса, аны муржи, иржа деп айткан болбойт. Анткени ал иржа деген эмне? Амалдар имандан десең муржия болот. Имандан эмес десең муржия болосуң. Амалдар имандан десе. А намазды кафир таштаган кафирлык эмес деген адам амалдар имандан эмес деп айтпайт. Ал эмне? Амалдар имандан деп айтат. Намазды таштаган, мисалы үчүн башка алымдар ошо намазды таштаган кафир деп көргөн алымдар деле орозону таштасаң кафир деп айтпайт да. Ошо сыяктуу эле, орозо сыяктуу эле муну таштасаң кафир болбой жатасың го. Ошо сыяктуу эле намаз таштасаң да кафир болбойсуң деген маанини айтышат. Демек, бул жерде намазды таштаган кафирби, кафир эмеспи деген көрүү муржия, иржага такыр байланышы жок бул маселенин. Ошону жакшы түшүнүп алыш керек. Эмне? Кээ биркилер ушуну эметпей эле кимде ким намазды таштаса кафир эмес десе, аны муржия деп айтышат. Дагы бир негиздүү маселе, биз ушу амалды, намазды таштаганды кафирлык туура деп билсек дагы эмне? Ошол таштаган, ошол иш кафирлык деп айтабыз. Бирок бир адамды жеке ошол намазды таштаган үчүн кафирга чыгаруу бул башка маселе. Демек, намазды таштаган адамдын баарын кафир деп эле этикад кылып, кафирча мамиле кылган болбойт. Неге? Ал эгерде ал башка Ханефи мазхабын, Малики мазхабын, Шафии мазхабын карманып, башка алымдарын карманып, кафирлык эмес деп билиши мүмкүн. Сен аны өзүңдүн оюңа милдеттендире албайсың. Мен ушундай көрөм, ушуну туура көрөм десе, сен аны кафирга чыгара албайсың. Анткени анда чоң шек күмөн бар. Мындайча айтканда, ишенген, таянган алымдары бар. Ошонун негизинде ал кафирлык эмес деп атат. Түшүнүктүбү? Демек, ошол ойду милдеттендире албайбыз ал нерсеге. Демек, бул маселе, намаз маселеси ушундай. Андан кийин кээ бир алымдар намазды, орозону, зекетти таштаганды кафирлык деп айтышкан. Бирок Аллах алам, ошо булардын ичинен ошо намазды таштаган кафирлык болуп эсептелинет. Андан кийин такфир маселесинде жана айттык, бул намазды таштаган кафирлык эмес деп билген бул иржага тиешеси жок, байланышы жок. Анткени ар бир амалдын өкүмү жеке каралат. Ахли сунна ва жамаатта кимде ким джинсил амалды таштаган болсо, джинсил амал дегенде жалпы шариаттагы важип болгон амалдардын баарын таштап койгон болсо, ал кафир. Бул ижма, талашсыз маселе. Кимде ким шариаттан бир да важип амалды аткарбаса, важип деген милдеттүү түрдө болгон амалдарды аткарган эмес болсо, ал не кафир болот. Андан кийин дагы бул жерде тонки маселе бирөө. Кимде ким амалдар имандан деп айтып туруп, бирок джинсил амал менен кафирга чыгарбаса, джинсил амал түшүндүңүздөр да. Бирөө мисалы үчүн ла иляха илlalloh деп айтам, бирок бир да шариаттан важип амалдарды кылган жокмун десе, ошол адамды кафир, ахли суннада ижма болгон, ал кафир экендигиндечи.
Бирок бир адам ошону капырга чыгарбайм деп айткан болсо, анын ою ката болот ал. Ката болот. Бирок ошону менен ал муржия болуп, бидатчы болуп кетпейт. Анткени ал бир бөлүктө адашып атат, имандын бир бөлүгүндө. Ал эмне амалдар имандан деп көрөт. Бирок ушул маселе менен капырга чыгарбай жатат. Муну да жакшы түшүнүп алышыбыз керек. Кээ бирлер эмне ушу жинсил амалды таштаганды кафир эмес десе, бул муржия деп айтышат. Туура жинсил амалды таштаган бул капырлык, бул ижма талаштуу маселе. Бирок ким ошондо ката кетирсе, ал шариаттын бир бөлүгүндө бир маселеде ката кетирген болот дагы, ал эмне? Анын ою ката кабыл кылынбайт, ижмага каршы. Бирок эмне аны муржия деп айткан болбойт. Ошон үчүн кээ бир белгилүү ахли сүннат алымдарыны ошентип муржия деп түшүнбөгөндөр иржага чыгарышкандар бар.